Бүгүнкү чыгарылышта Бек Борбиев коронавирус менен ооруп 7 күндөн бери алышып жатам. Илим Карытбеков мен пневмониядан айыгып чыктым. Коомдук ишкер Асол Молдокматовага кол салгандар болду. Атактуу модель кыз Биймай Карыбекова коронавируска каршы кыймылга волонтер болду. Гүлнур Асанова азыркы оор абалда жардам болсун деп өзүмдүн атымдан 100 000 сом котордум. Теле алып баруучу коомдук ишкер Асол Молдокматовага кол салуу болду. Бул тууралуу Instagram баракчасына жазып чыкты. Айтымында окуя 8-июль күнү Асол айымдын үйүнөн алыс эмес жерде болгон. Жалгыз баратканда алдынан бейтаныш эки жигит бычак көрсөтүп, бийликти сындаганды. Кылган ишимди токтотпосоң өлтүрүп кетебиз деп коркутуп, эскертүү беришкен. Бул окуядан кийин мени бийликтегилер коркутуп жатышат. Айткан чындык аларга жакпай жатат деп жазган Молдокматова. Асол Молдокматова аны коркутуп жаткандыгы тууралуу билдирүү жазгандан тарта, анын колдонуучулары тарабынан социалдык тармактарда Асолдон колуңарды тарткыла деген флешмоб баштады. Мисс Кыргызстан 2017 жана италиялык Imperio Armani брендинин жүзү болгон модель Биймай Карыбекова Кабарла аттуу коронавирус илдетине каршы кыймылга волонтер болуп кирди. Бул тууралуу өзүнүн интернет баракчасына жазып чыкты. Биймай Карыбекова волонтерлор менен биргеликте бейтаптарга жана дарыгерлерге жардам берип, керектүү каражат жыйноого катышып жаткан учуру. Бек Борбиев коронавирус менен ооруп 7 күндөн бери алышып жатам. Сыркоодон сырткары болуңуздар демекчимин. Булар менен мен дагы ооруп 7-8 күн алышып, мен ойлойм бүгүн эми баягы акырына чейин болбосо дагы Кудайга шүгүр баягы сакай жолуна түштүм деп ойлойм. Сакайдым деп ойлойм, достор. Эми айтып кое турган нерсе, ооруп аткандарга эң биринчиси бул паникага алдырбаш керек. Ушу денедеги вирустан гана арылгандын, анан врачтардын айтканын гана кылуу менен алек болушубуз керек. Ооруп атканда паникага алдырсаңар, кайра оору күчөйт экенин биз баарыбыз билебиз, достор. Ошон үчүн паникага алдырмай жок. Барыңыздарга ден соолук, биздин көрө турган жакшы күндөрүбүз али алдыда, тойлорубуз дагы алдыда, достор. Концерттерибиз, жакшы ырларыбыз дагы алдыда, достор. Аманчылыкта көрүшөлү, оорубаңыздар. Гүлнур Асанова мээримдүү энелер кайрымдуулук жамаатына 100 000 сомду которду. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Мындай апаат менен жалгыз эле биз эмес, бүткүл дүйнө күрөшүп жатат. Кыргыздын кызы катары мен дагы өз салымымды кошууну туура көрдүм. Мындай учурда четте карап туруу мүмкүн эмес. Ушул апаат башталганда муктаждарга чын ыхласым менен кол сунуп келдим. Дагы да жардам берүүнү чечтим. Өзүмдүн атымдан 100 000 сом мээримдүү энелер кайрымдуулук жамаатына котордум. Бул кайрымдуулук жамаатын 3 жылдан берки жакшы иштерди кылып келе жатканын көрүп ыраазы болчумун. Мына ушул жамаат буйруса видео отчет кылып берет. Өзүм ден соолугума байланыштуу бул жүрүшкө кошо бара албай турам. Оору менен күрөшүүгө туура келип жатат. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Менин элиме кылган жардамым ушул. Колумдан келгени. Ооругандарга Аллахым шыпа берсин. Бул күндөр да өтөт. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм деп жазган ырчы. Илим Карытбеков мен пневмониядан айыгып чыктым. КТРКдын мурдагы жетекчиси Илим Карытбеков пневмониядан толугу менен айыкканын Facebook баракчасына жазып чыкты. Буга чейин социалдык баракчаларга оорунун белгилерин жана ооруканадагы жашоону тынымсыз жазып жаткан. Ошондой эле эки тараптуу вирустук пневмонияга кабылганын ачыктаган.